Жолдош жоокерлер, сержанттар, старшиналар жана прапорщиктер, жолдош офицерлер жана генералдар, урматтуу куралдуу күчтөрүнүн кызматчылары жана ардагерлери. 1991 жылы Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялагандан баштап өз улуттук армиясын түзүүгө киришкен. Ал эми өлкөбүздүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу максатында 1992 жылдын 29 майында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү түзүлүп, мамлекеттин аскердик тарыхында жаңы барактар ачылган. Бул күнү Советтик армиянын аскер бөлүктөрүн юрисдикцияга кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Кыска мөөнөттө республиканын аймагында жайгашкан мурдакы союздук армиянын кошуундарын, бөлүктөрүн жана мекемелерин улуттук аскердик түзүмдөргө кайра уюштуруу жүргүзүлдү. Эң негизгиси коргоо жаатындагы негизги ченемдик укуктук актылар иштелип чыгып, кабыл алынды. Бүгүнкү күндө коомдо мекендин коргоочуларына болгон сыймыктануу жандана баштагандыгын, жаштардын ата мекен алдындагы өз милдеттерин аткарууга болгон чечими олуттуу мамилеге айланып бара жатканы бизди кубандырат. Биз ар дайым Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы, аскердик доктринада аныктаган милдеттерди ийгиликтүү аткарууга умтулабыз. Азыркы учурда куралдуу күчтөр мамлекеттин маанилүү институту катары Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн, жарандардын тынч жашоосун камсыздап, замандын сыноолоруна, чакырыктарына жана коркунучтарына каршы тура ала турган уюмга айланды. Урматтуу мекен коргоочулары, аскер ардагерлери жана кызматчылар, сиздерди Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 31 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Жалпыңыздарга бекем ден соолук, бакубат турмуш, ошондой эле мекенибиздин коопсуздугу үчүн аткарып жаткан жооптуу жана татаал кызматыңыздарга ийгиликтерди каалайм.